Ассаламу алейкум, кутман кечиңиздер менен. Достор, мекендештер, замандаштар. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, коомчулукта, соц түйүндөрүндө акыркы болуп аткан Адахан Кимсанбаевичтин баягы Баткен жеркесиндеги жер боюнча талкуу аябай кызуу талкуу жүрүп ортодо. Анын үстүнөн эки тарап болуп, ар тараптуу болуп кайым айтуучулар күчөгөндөн күчөп баратат. Мен дагы ошол маселеге байланыштуу өзүмдүн ой пикиримди сиздер менен бөлүшүп койгону туура көрдүм, туугандар. Түшүнүктүү болсун үчүн башынан баштап айтайын. Мындан 3-4 жыл мурда дейин, 3-4 жыл мурда, 5 жыл мурда Садыр Нуркожоевич тууралуу дагы, Адахан Кимсанбаевич тууралуу дагы бир аты чыккан ушундай кыран саясатчылар тууралуу дагы бирөөдүн сөзүнө бирөө жакшы дейт экен, коомчулук ар кандай айтат экен, бирөө жаман дейт экен. Андан көрө мен ушуларды өзүм баскан издерин карап чыгайынчы, анан бир нерсени билип сүйлөйүнчү деп өзүм изилдеп чыгып, чындыгында Адахан Кимсанбаевич убагында мамлекет үчүн чабалдык мамиле жасаганбы же катачылык кылганбы же буйрук аткарганбы, чындыгында анын колу бар экени коомчулукка таанылуу десем жаңылышпайм. Ал канчалык мааниге ээ же ээ эмес экени ал экинчи орунда. Ошого чейин мамлекеттик кызматкер болуп туруп, ошондой кол коюп койгонго баргандан кийин бул эч кандай мааниге ээ эмес деп туруп көрүнгөн жерге кол кое бериштин өзү сабатсыздык да. Ошонун артынан аябай жек көрүп жүрдүм. Ушул соц тармактарга мен дагы өзүмдүн оюмду баягы Адахан Мадумаровдун баскан кадамына каршы экенимди аябай ушундай ичимден батын албай, баягы коркок хан конушун сатат болуп, так эле ушул Мадумаров ошол нерсени жасаган турбайбы деп өзүмчө жек көрүп жүрдүм. Соц тармактарында тынбай жазып жүрчүм. Анан мына 1,5 жыл болуп калды. Садыр Нуркожоевич менен ушундай сүйлөшүп, ошол Мадумаров боюнча аябай көп жазып атасың. Биз мындай жаманбы, жакшыбы, ал кишинин дагы артында колдоочулары бар. Биз баягы ошол колдоочуларын сыйлашыбыз керек. Бул катачылыктардын кайсы бир күнү тарых өзү далилдейт. Бизден сен мынтип айтканың менен алар башка бирөөнү айтып, эки тарап болуп урушкандын өзү бул ортобузга бир ынтымактуулукту алып келбейт. Андан көрө биз ынтымакка келишибиз керек. Алакандай элбиз деп ушундай бир жакшы пикирин айткандан мен токтогом. Бир канча ортодо ал жөнүндө баягы ичимди карман албасам дагы, эми биздин мен колдоп жүргөн ушу Садыр Нуркожоевич өзү ушинтип айтып атса, мендеги мекенчилдик сезим болсо ушул Садыр Нуркожоевичтикиндей болуптур. Ага негизинен жетпейт. Мекенчил болсом ошондой болгондор. Тем более саясатта атын кашкасындай таанымал биздин лидерибиз айтып атса, мен угушум керек деп мен угуктум чындыгында. Албетте биздин арабызда дагы жок эмес, ошол меникине окшогон ичиндеги күйүүтүн карман албай айтып жүргөндөр дагы жок эмес. Ошентип арадан бир топ убакыт өттү. Андан кийин мына былтыркы октябрь окуясынан кийин президентибиз элдин колдоосу менен түрмөдөн чыгып, андан кийин президенттикке коюп, ушундай биринчи кадамдар башталган күндөн тарта эле убагында ошо Садыр Жапаровду чыгарыш керек, антиш керек, минтиш керек деп жүргөн Адахан Кимсанбаевич дагы бар болчу ушунун катарында. Ошол биринчи күндөн эч кандай бир иш жасалбай туруп каршы чыкпадыбы? Ошол күндөн баштап кайра эки тараптуу козутуунун күч алышын башталды. Эми мындай болуш керек да, сөздүн маанисин түшүнүп атасыздар да. Садыр Нуркожоевич айтып атат, мага айтып аткан кеңешинде, жаманбы, жакшыбы, азбы, бир көптүр артында эл бар, ошол колдогон элин сыйлаш керек депчи. Анан Адахан Кимсанбаевич дагы сабаттуулук тууралуу аябай көп ар бир сөзүндө кошуп сүйлөйт. Сабаттуу кандай болуш керек эле? Сабаттуу болсо, ушунчалык Садыр Нуркожоевичти мен президент болушум керек эле, Садыр чыгып басып алды деп ичиндеги амбициясын жеңе албай аткан күндө дагы
өзүн ушунчалык жек көргөн күндө дагы мен только президенттик гана тактап алышым керек, калган жумуш мага татыксыз дегендей бир нааразычылыгын көрсөткөн күндө дагы Садыр Нуркожоевичтин артында 80% эл колдогонун, ошол элдин үнүн сыйлаш керек болчу. Ошол элдин үнүн сыйласа, ошол элдин колдоосун сыйласа, Мадумаров ошол Садыр Нуркожоевичтин баскан кадамы менен макул болуш керек болчу. Уламдан улам чыгып теригип, уламдан уламдан чыгып эле сабатсыз, шалакы, анан тигинден оозунан бир жакшы сөз чыкпайт. Наалагандан башка эчтеке келбей аткандан мына президент болгонуна 1 жыл болду, президентибиз дагы. Ошол күндөн тарта Адахан Мадумаров тууралуу соц түйүндөрдөн ар бир чыгарган постунан, баскан кадамдарынан ушундай карап көрдүм. Бир дагы жерде Адахан Кимсанбаевич тууралуу бир дагы сөз айтпаптыр. Бир дагы ага жакындабаптыр. Акыркы гана учурларда мындан 1 ай мурдагы анан баягы шайлоодун алдында анын жакынкы арадагы айткан сөзү. Эми сабырдуулук деген ушунчалык болот. Көтөрдү, укту. Анча бизге ошол тарапташтардын дагы ынтымакка келишибиз керек деген акыл насаатын айтып жүрдү. Кайсы бир күнү эми басылар деп жүрдү. Кайсы бир күнү эми ошондой деңгээлдеги сабаттуу адам түшүнөр деп жүрдү. Кайсы бир күнү болбосо дагы ушунчалык президент болом деген амбициясын жутуп, акыры мындай ынтымакка келебиз деп жүрдү деген ойдомун да. Тилекке каршы андай болгон жок. Ар бир кайрылуусунда макул, Мадумаров да ортодо эчтеке деген жокмун, анткен жокмун деп кайрылуусун бир жасаган, бирде кайсы убакта жасаган, баягы Баткен окуясы болгондон кийин жасады. Ошенткен күндө дагы Мадумаров аябай сабаттуу киши да. Ошондой сабаттуу кишинин артынан толтура баягы активисттери, аны тарапташтары өсүп келатат, аны карап өсүп келатат. Ошолордун арасында өзүнө окшогон сабаттуулары дагы болуш керек да. Болуш керек болчу да. Ошолордун бирөөсү дагы ушулга чейин жалаң эле жаман иш жасалган жок. Жакшы иштер толтура санасаң сан жеткис. Бир топ жакшы иштер жасалды. Ошол тууралуу дагы оюн билдирип, ушундай болуп атат деген эч бирөөсү болгон жок. Ортодо баягы мен соц түйүндөрдөн көрүп калып жүрөм. Кылыч Шанаев агабыз дагы Мадумаровдун тарапташы, айрым бир учурларда президенттин жасаган иши боюнча мына ушуну жакшы иш кылды деп айтып коюшубуз керек деп амбициясын жеңип айтып коюп жүрөт. Калган бирөөсүнөн дагы көргөн жокмун. Ошондой чоң деңгээлдеги сабаттуу адамдан, сабаттууларынан ушундай бир гана жаман жагын издей бербей, сабаттуулук менен, айкөлдүк менен ушундай кемчилдик иш кылып атса, туура иш менен, туура кадамдарын уялтып кое тургандай бир кадамын жасаш керек болчу. Тилекке каршы андай болгон жок. Ошол себептен анан монтип алакандай кыргыз эли эки тарап болуп бөлүнүп, мурда илгери уруу болуп аябай чабышып келген кыргыз бүгүн партия болуп чабышып отуруп, мунун баары күчөп отуруп, козуп отуруп баягы өзүбүзгө эле зыян. Ошондуктан мамлекет үчүн чыныгы көкүрөгүбүздү кое турган болсок, жеке амбициянын президент болом деген же башка дагы бир амбициябызды жеңишибиз керек. Жогоруда айткандай, мен өткөндө 1 ай мурдагы же 2 ай мурдагы өзүмдүн оюмду дагы ошол кеңири жазып өткөм. Артындагы элди сыйлайлы. Мына бир канча убакыттан бери, мисалы үчүн Адахан Кимсанбаевич кандай десем, мен билгенден 4-5 шайлоо өттү. Ошол күндөн тарта эле мого 6%дык колдоочусу бар. 6%ды дагы аз же көп деп алар теңине албагандан алыс болуш керек дагы, азды көптү анын артында колдоочубуз турат. Ошол колдоочу да биздин элдер, алар дагы Кыргызстандын өнүгүүсүн каалайт. Алар дагы өз алтынча ой жүгүрүп алат. 5 кол тең эмес дегенде. Ошол элдерди сыйлап, мына Садыр Нуркожоевичтин тарапташтары дагы акылга келишибиз керек болчу. Ошол эле убакта биз 6%дык элибизди сыйлап, ушул демин басып, ынтымакка чакырып аткандан кийин, ушунчалык сыйлап аткандан кийин, ушунчалык чоң саясатчы катары баалап, сабырдуулук көрсөтүп аткандан кийин,
президентти шайлаган 80% элди дагы биз сыйлап коюшубуз керек деген артындагы бир дагы сабаттуу чыкпады, өзү дагы чыккан жок. Бир гана жамандык издегени, сабатсыздык, шалаакылык ишыкса, ал сөзү менен Мадумаров эки тараптуу козутууну гана алып келет. Ушуга чейин бир дагы жакшы оюн билдире алган жок. Тилекке каршы көкүрөгүнө, көөдөнүнө ошондой нерсе бүткөнбү, жаманбы, жакшыбы, баягы эмне деген макал бар эле бизде, кой аксагы менен жүздейби, макул аксак болсо дагы арабызда ошо кыргыз саясатында башы көрүнгөн саясатчы экен. Унчукпай эле бул нерсени эми бүтүрүш керек болчу. Анан кийин эле монтип сабырдуулук деген ушунчалык болот. Ошончолук күткөндүн өзү чоң сабаттуулук болот. Мына 80% деп эле өзүңөр алдап атасыңар, ал сабатсыздык деп аны да айтып жүрөсүңөр. Ошону мен буга чейинки бир кайрылууда айткан элем, дагы да айтып коеюн. 3,5 миллион шайлоочу болсо, ошонун 1,2 миллион шайлоого катышып, ошонун кандай десем, ошондон алган 80% элге өзүңөр алдап атасыңар деп атат. Туугандар, ошо 1,2 миллион эл шайлоого катышып, 2,4 миллион шайлоочу калганы ушул силердики эмес болчу да. Ошолор мигрант болуп жүрөт, ошолор ишинен бошобой калып, кээ бирөөлөр кайдыгер болуп жүрөт. Алардын баарын топтоп шайлоого катышкан күндө дагы ушундай 80% көргөзгүчтү көрсөтмөк. Себеби өзүңүздөр билесиздер, шайлоого келбей калгандардын, мисалы үчүн шайлоодон тышкары дагы кандай деген эл дүркүрөп колдоп турду. Ошол эле мигранттар дагы, мына мигранттардын арасында мына мен өзүм жүрдүм ошол жерде. Ошол жерде мен эле деп адахан эч кимге астына салдырбай келген Россия жергесинде дагы биз алган голостон бир канча артта калып кеткен. Демек, эл колдоп атат дегенге баш ийиш керек болчу да. Ошол нерсе менен макул көкүрөктө жакшы идея барбы, өнүгүп кете турган бир сунуш барбы, ошонун баарын эч кимге айтпай этпей эле сунуш менен эле мына президент Садыр Нуркожоевич мына ушундай сунуш бар, ушуну жасайлы, ошондо биз өнүгүп кетебиз, ошондо бир чоң салым болот, чоң ачылыш болот деген сунушу менен кайрылып биргеликте иш кыла берсе болбойт беле. Биринчи күндөн баштап эле тескери эшекке бинип, өзүнүн оюнан кайтпай, текеберчилигин жеңе албай, ушундай болуп келатат да. Эми акырында кандай болгон күндө дагы бир эле жол бар. Адахан Кимсанбаевичтин жанагы дебатта айтып атат, мен бийликти мынтип басып албайм деген жокмун, мен антпейм, тигинтпейм деп. Эми артындагы эл 80 эмес, 50 же 40, 30 болсун, 30% болсун, ошондо ушунчалык чоң сөзгө таянса болот. Ошо сөздү айтса болот. Анчалык колдоочусу жокпу? Бул биринчи жолу же акыркы жолу болгон жок. Мен жогоруда айттым, бир нече жолу ошол 6%дык көргөзгүч менен келатат. Аны дагы мойнуна өзү алышы керек болчу. Биздин ошо колдоочулар эч жака кетпейт экен. Менин колдошум андан ашпайт да экен. Деңгээлим ошол экен деген. Эл карапайым элди сыйлашыбыз керек. 1000 рет бүгүнкү бийликти сыйлабасам дагы артындагы ошол менин элим. Биз ошол элдин арасындабыз. Биз биргеликтебиз деген түшүнүккө келиш керек болчу да. Анан баягы негизги маселе боюнча 275 метр жердин арендага биз алганыбыз тууралуу боюнча баарына жооп берип атат. Протокол ал эч кандай мааниге ээ эмес, ал эчтеке эмес депчи. Ошентип эле апарып кол кое берсе боло берет беле. Бизге макул, биз түшүнүп атыптырбыз. Кыргыздар аябай сабаттуу экенбиз. Ошол эч кандай мааниге ээ эмес экен, башка эмес экен. Бирок ошол документти тажиктер бетине кармап турат азыр. Эми ошол жерде жөн эле коюп койгом деп барып, жөн эле мен кол коюп койгом ошол учурда деп тиги
тажиктер менен Тажикстандын ошол бийлик башында турган, ошол убактагы кызматташкан адамдары менен сүйлөшүп, ошол маселени бүтүрүш керек болчу. Мына ошол маселелердин артынан чоңой отуруп кечеги жазында болгон Баткен окуясы болду. Ошол жерде биз Баткенде өзүбүз дагы жүрдүк, волонтер болуп. Ошол жерде бир жумадан ашык 10 күн ошол жерде жүрдүк. Карапайым эл сөгүнгөн баары эми бизге туш келген адамдардан эмне себептен ушундай болуп атат дейсиң, азыр кандай болуп атат деген суроолорду узатсак, ошол убактагы чабалдык мамиленин артынан ушундай болгон, ошолор туура мамиле жасаса, ушундай бир сабаттуу мамлекеттик деңгээлде бир жолдорду жасаса, бүгүнкү Баткен окуясы болбойт эле деген пикирлерин билдиришип атты. Мен ошол убакта эле кайрылуу жасагам бул тууралуу. Акыркы жеткен жерине келди да, сыйлады, күттү, сабырдуулук кылды, акыры оозун тыйып, же болбосо амбициясын жеңип, биргеликте иштешип гана Кыргызстанды көтөрүп кете алат экенбиз. Макул булар сабатсыз экен, мен ушунчалык билимдүү, сабаттуумун, ошо сабаттуулугумду бийлик башына барбай туруп деле ушул жактан жасай берейин. Акыры чындык бар. Акыры ушу үстүбүздө Кудайым бар. Ошол акыры тарых далилдейт деген бир кадамдарга барыш керек болчу да. Жок, андай эмес. Текеберчиликтен башы чыкпай келатат. Эми бул менин кайрылуумдагы туугандар, менин оюмдагы албетте Адахан Кимсанбаевичтин артындагы тарапташтарына жакпайт. Эң биринчи мен ошол Адахан Кимсанбаевичтин өзүн ушул жерлерибизди берип жиберген тууралуу дагы жаман көрсөм, жек көрсөм дагы артындагы аны колдогон элди сыйлайм. Ошол элдин арасында биз дагы барбыз. Ошол эл дагы ой жүгүртө алат. Ошолор менен биргеликте биз кыргыз элин толуктайбыз. Биз биргебиз. Ар ким ар кандай ой жүгүртөт. Ошол себептен туугандар, бири-бирибизге монда кайым айтышуудан, бири-бирибизди ушундай жек көрүүдөн, бири-бирибизди ушундай партия болуп бөлүнүп алып, Кыргызстандын баягы стабилдүүлүгүнө доо кетирбестен акыры бир ынтымакка келишибиз керек. Күнөөлүүбү, күнөөлүү болсо, күнөөсү үчүн жооп бериши керек. Биз эмес, баягы именно ошол Адахан Кимсанбаевичтин артындагы эл, өздөрү дагы, тарапташтар дагы, жакын тарапташтар дагы, сабаттуу тарапташтар дагы айтып жүргөн, күнөөсү болсо жооп берсин, чакыргыла, духу да жетпейт, руху да жетпейт деп жүргөн. Мына ошол күн келди. Күнөөсү болсо жооп берсин, күнөөлүү болсо мындан ары ошол Адахан Кимсанбаевич жер сатты деген оруудан арылсын. Бунун азыркы суралып аткан иши тууралуу дагы, такташып аткан тууралуу дагы билсеңиздер, бул жакшы болот сиздерге дагы. Бир жолу мына ак экен эчтеке тапкан жок, мына актыгын далилдеди деп сиздер дагы ошентип каласыздар. Адахан Кимсанбаевичтин өзүнө дагы жакшы болот. Мына далилдеди. Мен билип турам, албетте силер ошентип эле калбайсыңар. Мына сабатсыз да колунан келген ишти жасабайбы? Ошо күнөө ушул нерсени билбей туруп чакырып алып, өзүлөрү эле уят болду деп чыгасыздар. Андай эмес. Ак болуп акталып чыккан күндө дагы, эч кандай күнөөсү жок болгон күндө дагы андай кадамда, андай сөздөр эки тараптын баягы кайым айтышуусуна мындай доо кетирбестен, ак экен, актыгын далилдеди мына деген гана бир түшүнүк менен мамиле жасалыш керек бири-бирибизге. Ошол туугандар, менин жекече оюм. Албетте бир эле максат, ынтымакка келишибиз керек. Күнөөлүү болсо жооп берсин, күнөөсүз болсо акталсын. Ал үчүн баягы суракка чакырылган күндө эле тарапташтары чогулуп бара калып, ал жерден анан кайра эле дагы өзүнөн алган тарбиясы менен сабатсыз, уятсыз, мыйзамсыз, антишти, минтти,
деп ар кандай сөздөр менен коомчулукка кайрылып бир тескери ажырымды жаратпаңыздар. Кандай болгон күндө дагы жогоруда дагы бир ирет айтып коеюн. 6%дык колдоочу менен 80% элдин колдоо айырмасы өтө чоң. Бул нерсе жакшылыкка алып келбейт. Биз ынтымакка келишибиз үчүн ошол мамлекет кызматкерлери, соттор, сотко бере турган болсо, ошолор тактап чечишип алышат. Ассаламу алейкум, жакшы туруңуздар достор.